Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүн ушу геосаясий жаңылыктарды көрөлү. Трамп Си Цзиньпин менен жолукту. Пик Хексет томагавктарды Украинага бергенге уруксат берди. Жана ошо кээ бир ошо Орусия менен Украина бири-биринин кышында үшүткөн атат да. Дамбаларга, плотиналарга ракеталар менен согуп ушундай кандай нерселер жасап атат. Эң дүйнө жүзүн дүрбөлөткөн жаңылык баары ушуну бүт дүйнөлүк массалык маалымат каражаттар ушуну талкуулап атат. Трамп менен Си Цзиньпин АТС саммитинде жолугушуп туруп ошол Трамп негизи так жолугушуп өткөндөн кийин Си Цзиньпин менен сонун аябай сонун укмуштай тимле мындай рахаттандырган мындай 10 баллдан 12 балл алган жолугушуу өттү деп айтты. Анан чоң аябай мындай ийгиликтерге жетиштим деп айтты. Анан ошондон кийин көптөрү аябай кызыга баштады. Трамп ошо сөз сүйлөгөндө соя менен алек болгон америкалык ишкерлер жер алгыла, сояны отургузгула, сояны сатабыз Кытайга деп айтты. Ошол Кытай биздин соябызды көп көмөлөмдө алат деп айтты. Анан сырткары ошо кээ бир баягы сейрек кездешүүчү металлдар боюнчагы болуп аткан пошлиналарды алып салам деп айтты да. Анан Кытайдын лидери Си Цзиньпин Кытайда өндүрүп жаткан ошол фентанил баңгизатын Америка Штаттарына жиберүүгө каршы бөгөттөрдү коет жана ошо ичиндеги ушундай кылмыштуу топтор менен согушканга жардам берет деп айтты да Трамп. Ошо менен бирге Си Цзиньпин өзү көптөрдөн нерсе сүйлөгөн жок ал боюнча. Жолугушууда бир кызыктай нерсе болду. Бул экөө баягы кечке мындай сүрөткө түшүп, кол алышып, анан бир маалда эле кайра эле Си Цзиньпиндин жан сактоочулары тез аны сүзүп кетишти. Кайра ошо Трамптын экөө тең жолугушкан жерден тез мындай ажырап качып кетишти. Бул аябай таң калыштуу көрүндү. Албетте кээ бир ошо саясат таануучулар жана серепчилер ушуну карап туруп айтышты. Бул деген жолугушуу мындай анчалык жакшы бүткөн эмес деп айтышты. Анан кийин чын эле Трамп кайра өзү айтып атканда анчалык чоң жетишкендиктерге жетишкен жокпуз деди да. Ошо Трамп менен ошо Си Цзиньпин жолугушканда экөө Украинадагы согушту токтотконго боюнча сүйлөшүшүптүр. Бирок Кытай ошо Индияга окшобой, Индия мисалы үчүн Орусиянын нефтисин, мунай затын алганга токтотобуз дешти. Контракттарды, келишимдерди. Кытай болсо баары бир аны эми кийинки жолугушууларды карайлы, бир жылдан кийин, жарым жылдан кийин деп айтып койду да. Демек Кытай өзүнүн тарабынан ошо Орусиядан келген мунайды жана газды баары бир сатып ала берет. Демек баягы согушка каржылоого жана экономикага каржылоого акчасын төлөй берет. Ушундай нерсе билинди да. Анан дагы көп демократтар, мисалы үчүн АКШда же болбосо Европадагы серепчилер күлүштү, айтышты Трамп деген азамат экен. Сояны сатыптыр Кытайга. Ой, тим эле укмуштай чоң аябай жетишкендик болуптур деп мазакташты да. Анан албетте Трамп да өзүнүн баягы сынын сындарды четке кагып, бирок өзү айтты, ооба чын эле баягы мен күткөндөй болбой калды, кичине согуш токтотконго мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок негизи жакшы эле өттү. Албетте дагы көп нерсени иштетиш керек деп койду да ошол жолугушуу боюнча. Баары күтүп атты эле ушул жолугушуудан бир демке болобу деп. Анан дагы ушул эки өлкөнүн, эки башчынын бир дагы жолугушуусу кийинки айларда каралып атат да. Ошол бир жолугушуудан отуруп алып, жакшылап ошол маселелерди талкуулайбыз дегендей болуп айтышты. Бүгүнкү күнү Кытай утту бул жолугушуудан. Кытайдын сейрек кездешүүчү металлдардан жасалган жабдыктары жана ошол металлдын сырьёсу АКШга азайтылган почта менен кире берет. Демек Илон Маск Тесласын жасай берет. Демек күн батареялары башка жашыл экономика бүт баягы технологиялар өнүгө берет. Ошо аябай коркуткан болчу АКШны, бирок согуш токтобойт окшойт. Жана толугу менен ошол соода согушу токтой элек. Пошталар калган товарларга Кытайдан келген АКШ пошталарды алып сала элек да. Демек баягыдай эле болот. Жана Тайвандын тегерегинде баары бир ушу кандайдыр бир согуш болушу ыктымал деген сөздөр да сакталып жатат да эмгичекте. Бул албетте баягы тынчсыздандырат. Дагы бир нерсеси ошо Трамп аябай таарынткан Канада болду. Кызыктуу. Трамп айткан болчу, ошо биз деген пошталарды киргизебиз. Рейган, Рональд ошо пошталарды киргизүүнү аябай колдогон деп айткан. Канадалыктар болсо
ошо бир кездерде Рейган чын эле пошталарды киргизип туруп, анан ошол алып салууну кайра көздөгөн жана алып салуунун астындагы кайра сөз сүйлөгөн. Негизи узун убакта пошталар кыска убакта биздин АКШга жардам берсе дагы, узун убакта бул бизге чоң маселе туудурат. Жөнөкөй жумушчуларды, алардын жашоосун кымбаттаттырат деп айткан болчу. Жана кыйын кылат, кыйынчылыктарды жаратат деп айткан болчу. Ошол айткан радиодогу сөзүн, видеолорун рекламада колдонуп, ошо канадалыктар Трампты аябай таратып Трамп ошого баягы анын авторитетин түшүргөндөй мындай кандайдыр бир иш аракет катары кабыл алды. Жана ошо Канада менен ошо соода боюнча пошталарды азайтууга эч кандай мындай кадамдарды карабайбыз деп айта баштады да. Бир четинен Канададагы мисалы үчүн өзү эле АКШ Канадага караганда пошталарды киргизе электе эле өзүлөрү эле ички пошталарды чоң көтөрчү. Кээ бир товарларга 100% пошталар койгон да, мисалы үчүн. Ошон үчүн мисалы Кытайдан келген электромобилдерге ушуну 100% пошталарды койгон болчу анын өкмөтү. Демек Канада өзү ушундай пошталарды койгонду жакшы көргөн өлкө экен да. Эми ошентип ойноп атышат. Биздин мисалы үчүн Кыргыз мамлекетибиз, бизде ички пошталарыбыз биз менен дүйнөлүк соода уюмунда болгондуктан дайыма 5 же болбосо 2% болчу. Ошон үчүн биз менен соода аябай өнүгүп баштаган. Ошол Евразиялык биримдикке, экономикалык биримдикке киргенден бери биздин орточо пошталарыбыз 12% болду да. Албетте бул көп товарларды кымбаттаттырды импорт кылганда биздин өлкөгө. Жана ошо сырьёну кымбаттаттырды. Демек баягы биз бирдемкени өндүрүп сатканга ошонун баасындагы инфляцияга салым кошту да ошол нерсе. Албетте ошол чын эле пошталар бул деген өлкөнүн өнүгүүсүнө мындай жакшы нерсе эмес да. Мындайынан айтканда, эгерде ички өндүрүштү өндүрөйүн десең, Кытайдай жасаш керек да. Кытай көп товарларга, сырьёлорго пошталар киргизбей турчу да. Кээ бир мисалы черек кездешүүчү металлдарды алып келгенге такыр 0 пошталаны колдончу. Анан азыр Кытай ошону кайра кайталаган атат. Асиан өлкөлөрүнө айтты. Ошо ички соодабызда ошо Тынч океан регионундагы өлкөлөр бири-бирине пошталар салбаш керек. Кана ошону көздөйлү, Кытайда ага кадамдарды кабыл алат деп айтты да. Албетте бул баарын кызыктырып атат. Миллиарддаган Кытайга бирдемке пошталасыз сатсаң кандай сонун да. Мисалы үчүн $1 1 миллион Кытайга эле сатып койсоң, бирдемке 1 сомдон сатып койсоң, миллион сом түшө калат да. Албетте Кытайдын эли жейт, ичет, кийим кийет, бирок өзүлөрү дүйнөдөн арзан чыгарат, бирок тамак ашты баары бир кымбат төлөгөнгө даяр да. Эгерде органикалык тамак аш жасасаң, сатсаң, тим эле сонун сатса болот да ал тарапка. Анан албетте бул аябай кызыктырып атат ушу Асиан өлкөлөрүнүн ишкерлерин. Тим эле аларга майдай жагып атат да. Украина менен Орусия бири-биринин тесттерин талкалап атышат. Орусия бүгүнкү күнгө Украинанын тесттерин жана ошо ар кандай энергия станцияларынын 70%-ын жок кылды. Орусия өзүнүн тесттерин жоготуп атат да, ошого Украинадан жооп алып. Мисалы үчүн Орусия Украин ТЭЦ Славянскийде ага сокту, Донецк областында. Анан албетте бул көп баягы электроэнергиянын үзгүлтүгүнө алып келди. Украина болсо жооп берип, ошо Фламинго деген ракеталар менен кээ бир серепчилердин айтуусу боюнча ТЭЦтеги Орлов областындагы, Орусиядагы Орлов аймагында ТЭЦке сокку кылды. Жана аябай мындай чоң жаракаттар кетирди станцияга. Анан албетте свет өчүрүүлөргө дагы ошо кыска үзгүлтүккө алып келди. Бирок азырынча албетте мындай анчалык катуу сокку кылган жок. Эң чоң сокку Украина бүгүнкү күнү НПЗлерге жазып атат. Анткени ошо Орусиянын 40% НПЗ нефть чыгаруучу, мунай кайра иштетүүчү ишканаларды жаракаттар келтирди да ар кандай. Анан албетте бул бизге да мындай таасир кылып атат. Бизге да ошо импорт, күйүүчү майлардын импортуна бөгөт коюшу ыктымал да. Азыр ал маселе биздин тарапта, биздин мамлекетте чечилип атат акырын. Анан албетте ошо дүйнө жүзүндө нефть, мунайдын баасы өсө баштады. Алтындын баасы баягы 4000 түшкөнү менен ошол жерде кармалып атат азырынча. Мунай болсо 2-3%-га өсүп кетти да баасы. Анан албетте бул деген АКШ тарабынан Каракаска карата Венесуэлага азыр кандайдыр бир санкциялар башталат деген күтүүнүн астында болду. ОПЕК дагы ошо кичине ОПЕК өлкөлөрү, араб өлкөлөрү нефтини кичине ошо чыгаруусун азайта баштады. Ушул да кичине ошондой баалардын өсүшүнө алып келип атат. Дүйнөлүк инфляция кылып атат. Жана евро биримдикке так кыштын астында араб өлкөлөрү кичине азыраак нефть сата башташты да, дүйнөлүк базардарга чыгара башташты. Бул албетте кичине баягы дүйнө жүзүндө ошо евро биримдикти дагы бүт өлкөлөрдү коптондуруп атат. Мисалы үчүн, эгерде толугу менен жок кылынса, ошо Каракастагы режим
1-2 жыл нефтке баалар өсүп кетет дагы, ушундай нерселер күтүлүүдө да. Албетте Си Цзиньпин дагы ошол АТЭС форумунда ошо Тайвандын тегерегинде суроолорду айтып атат, АКШ тарабынан бир тараптуу буллинг болуп атат деп. Буллинг деген сөз англисчеси, бул кыргызчасы айтканда мындай мектепте эгерде кичинекей баланы чогулуп алып башка балдар кечке мазактаса, ар кандай соккулап, төпөштөп, ошону буллинг деп атайт экен да, мисалы үчүн америкалык мектептерде. Аны эми Си Цзиньпин ошол эле сөздү колдонуп атат. Бул деген Америка дүйнө жүзүн буллинг кылып атат дейт, ошо кичинекей АТЭС өлкөлөрүн чогулуп бири-бириге ийгип, ошо АКШга каршы, буллингине каршы туруштук берели деген чакырык таштады. Жана негизи ошо Тайбэйдин жаңы Тайвандын лидери айтып атат, биз деген ошо маалыматыбыз боюнча, биринчи чалгындоо кызматынын маалыматы боюнча согуш баары бир алдыда дейт да. 27-жылда жайында болуш керек эле, бирок андан эрте болуп кетиши ыктымал деп кооптондуруп атат да, ошол сөздөр айтылып атат. Анан эми Хексет томагавктарды чын эле Украинага уруксат бердиби? Ошого карасак, бул чын, бирок толук чын эмес. Украиналык мисалы үчүн массалык маалымат каражаттар, блогерлер жарылып кетти да. Трамп бизге азыр ошо уруксат берди, томагавктарды эми көргүлө, азыр Орусиянын баарын талкалайбыз деп атышат да. Бирок чынын айтса, буга бир гана Пентагон генералдар жана Хексет өзү уруксат берди да, айтты. Мындай деди да, томагавктарды берсек ички улуттук атайын резервтерге анчалык эле чоң сокку бербейт деди да. Биринчи резервтери сакталат деди. Ошол менен бирге албетте акыркы чечимди президент кабыл алат деди да Хексет. Бул эмнени билдирет? Бул деген албетте Трамп уруксатын бере элек деген билдирет да. Демек Украина ал ракеталарды албайт дегенди билдирет. Алганга Трамп уруксат беришке. Трамп өзү болсо ар кандай сөздөрдө, ар кайсы жерлерде айткан сөздөрүн терисе айтып атат. Украиналыктар, аскерлер ушул томагавктылар менен атуу үйрөнүшү үчүн дагы жарым жыл керек дейт. Бул эмнени билдирет? Бул деген азыр уруксат берсе, Трамп дагы жарым жыл баары бир ошол атака болбошу ыктымал да. Бирок кээ бир осинт журналисттер айтып атышат, биз деген ошол Жешувта томагавк менен атуучу, жерден томагавк менен атуучу машиналарды байкап атабыз дейт да. Анан бар дейт да, ошол Жешувта, Польшада жүрөт дейт ал томагавк атуучу установкалар. Украина болсо айтып атат, биз деген атайын операцияны өткөрүп, Орусиянын 3 орешнигинен бирин талкаладык дейт да. Анысы чынбы, калппы азырынча тастыктала элек, бирок президент Зеленский өзү айтты ал нерсени. Орусияда 3 эле орешник бар болчу дейт. Ошол орешниктин 3-өсүнүн бирөөсүн атайын операция менен биз талкаладык дейт. Ошол атуучу аспап да, мындайча айтканда, пусковая установка деп коебу, ошол атуучу жабдык машина да, мындай айтканда, топ элемге окшогон мындай тягач. Ошонун бирөөсүн талкаладык дейт. Ошентип Орусияда 2 орешник системасы калды дейт да. Ушундай деп атышат. Анысы ал боюнча Орусия тарабы эчтеке деген жок, унчуккан жок. Анын чынбы калппы дагы текшерилип көрөлү туугандар, албетте тактайлы. Бирок ушундай сөздөр айтылды да Украина тарабынан. Демек, бул эмнени билдирет? Бул деген эгерде Украина чын эле ошондойго чейин барса, балким Орусиянын ичинен өзүлөрү Украинага жардам берген топтор пайда болду, же кандай, же Орусиянын өзүнө кандай ыдыроо болот. Мисалы үчүн Путин жакында айткан, Орусиянын ичинде дейт ошо төңкөрүштү, аскердик төңкөрүштү кээ бир күчтөр пландаштырып атат. Анан Ходорковский Михаилди айыптаган да, ошо Михаил Ходорковский ага жакын күчтөр ички Орусияда төңкөрүштү даярдап жатышат деп, ошон үчүн биз деген баарын текшеребиз, баарын ошо суракка алабыз, соттойбуз, ошо кармайбыз деп айтты да. Ошо менен бирге байкоочулар айтып атат, Ходорковский өзү айтып чыкты, жок, мен ага эч кандай тиешем жок, мен деген Орусияда эч кандай ушуну баягы бийликти талашып алуу же болбосо баягы төңкөрүш уюштуруу иштерин жасаган жокмун деп жан талашпай айтып атат да. Анын сырткары ички эле тазалоолор урланып атат Орусияда, ички тергөөлөр болуп атат, ким ушундай төңкөрүштү даярдап жатыптыр деп. Бул нерсе эмнени билдирет? Расмий түрдө ошо Орусиянын президенти аны айткандан кийин, демек, кандайдыр бир сигналдар бар, балким баягы ички генералдарды бир аз баягы тартипке келтирүүнү ошо көздөп жаткандыр да. Бирок чынын айтыш керек, эмнегедир Украинанын атайын күчтөрү Орусиянын килейген территориясында ээн эркин жүрүшөт да, жана каалаган нерселерин жасап аткандай болуп сезилип жатат да, ошо серепчилердин айтканы боюнча. Ошо туугандар, дагы бир акырында айтып кетерим, бир кызыктуу кинону көрдүм. Ал кино баягы ошо
динамит үйү деп аталат. Ошо кинону көрсөк, аякта эгерде белгисиз кайсы бир өлкө Тынч океандан баллистикалык ракета менен ошо Чикагону көздөй атса, Америка Штаттарынын ички башкаруу системасы кантип иштейт, ошо боюнча сүрөттөп беришти да. Албетте ал кинонун боюнча карасак, азыркы Трампты эле мисалы үчүн алышты, албетте. Ушул жерден бир мындай кызыктай сезим болуп калат экен да, ушул кинону көргөндөн кийин. Булар деген АКШ ядролук согушка даяр эмес деген мындай кандайдыр бир билдирүүнү жасашты да ушул кино аркылуу. Ошо кинону карап көргүлө, кинотеатрда жүрөт атпай билбейм, бирок ошо интернетте акырындап пайда болуп атат алар, ошо бөлүкчөлөрү. Аны көрүп туруп пикириңерди жазгыла да комментарийге кандай деп. Анан дагы ошо бир кичине эксперимент кылайын, ошо бир көрүүчүм айтты эле, ушундай сунушум бар, суроолорду бербейсиздерби депчи. Бек мырза ошо айтат да, мындай бир кандай 5 силерди кызыктыруучу суроо ушул геополитика боюнча мындай кызык, ошону комментарийлерге жазгыла. О, от души.